Саламу алейкум, Насихат радиосунун кадырлуу угармандары. Учурда сиздер менен Бакыт Ордосу программасы, аны алып барган мен Акыбат Сопокарова. Бүгүнкү биздин темабыз эмоциянын таасири болмокчу. Мына ушундай кызыктуу талкуу куруу үчүн Бакыт Ордосу үй бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоо борборунун айымдар үчүн психолог консультанты Зарипбекова Максатбек эже конокто. Максатбек эже, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатчылык. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Биз ушул эмоция тууралуу угармандардан суроо пикирлериңиздер болсо 0708 96 06 26 номерлерине кайрылып суроосуңуздарды сурасаңыздар болот. Эми Максатбек эже айтсаңыз, бул эмоция деп келдик, эмоциянын бул күнүмдүк турмушта мааниси аябай эле чоң экен да. Биз адамдар менен пикир алышканда, дүйнө тааныганда, кээ бир адамдар менен өз ара мамиле кылганда, суроо бергенде, жооп алганда, эмоциябыз бирдей өйдө, бирдей ылдый болуп турат экен. Айтсаңыз, негизи эле эмоция деген эмне? Суроо мындай аябай жакшы, негизи бүгүнкү тема жакшы да, себеби дегенде жакшы теманы тандадыңыздар. Чындыгында кызыктуу. Элдин көпчүлүгү билбей, анан же болбосо билип, бирок айырмалай албайт да эмоция эмне экенинчи. Эмоция бул баягы сиз жогоруда айтып кеткендей, адамдардын бири бири менен болгон сүйлөшүүсүн бекемдөөчү бир кызматты аткарат атпайсызбы? Ооба, бул баягы мынтип койсок болот да. Сиз экөөбүз сүйлөшкөн тил азыр мындай сөз менен алмашып атабыз да. Эмоцияны айтсак болот, адамдарга чыныгында керек, себеби дегенде бул ички тил да. Сөздүн кереги жок болгон бир сүйлөшүү, баарлашуу десек болот да. Эми эмоция эмне десеңиз, эмоция дегеле кандай эмне десеңиз, бул деген кандайдыр бир кырдаалга адамдын ички абалын түшүндүрүүчү, чагылдыруучу баягы көрсөткүч десек болот да. Анан эмоцияны биз жалпылап айта турган болсок, топко бөлсөк, эки топко бөлүнөт да. Табигый жана табигый эмес. Анын ичинен жагымдуу жана жагымсыз деп биз экиге бөлө алабыз да. Мисалы, табигый жана жагымдууга кайсы эмоциялар кирет десеңиз, бул сүйүнүү, кубануу, толкундануу, мисалы, мындайча айтканда бизге жагымдуу эмоциялар да. Ал эми жагымсызга кайсылар кирет десеңиз, бул ачуулануу, жинденүү, мисалы жийиркенүү жана коркуу жана башка болуп кете берет да. Эми баягы табигый бул адамда болгон табигый эмоция бул сүйүү, сүйүнүү, кайгыруу, ачуулануу жана коркуу да. Бул адамда табигый. Анан табигый эмес, жагымсыз эмоция, табигый эмес дегеним бул адамдын табиятында жок болуп, бирок кийин баягы жашоосунда кабыл алып алган эмоция бул таарыныч. Таарыныч, обида дейт орусча. Бул жагымсыз эмоция. Эми ошол эмоциялар жалпысынан баягы созулуу мөөнөтү 17 секундтан где-то бир 22 секундка чейин созулуучу аралыкта гана болот да, кыска гана аралыкта болот. Кыска гана. Урматтуу угармандар, мына сиздер менен абдан сонун теманы талкуулап отурабыз. Суроолоруңуздар болсо 0708 96 06 26 номерлерине кайрылсаңыздар болот. Биз психолог адисибизден жоопторду алып бергенге даярбыз. Максатбек эже, бул айтат го, аялдар эркектерге караганда эмоция жагынан күчтүүлүк кылат деп, негизи эле бул аял менен эркектин эмоционалдык айырмачылыктары кандай? Эми мен сизге айтып кетейин да, эмоция негизи каяктан болот, каяктан пайда болот деп баягы айырмачылыгына чейин айтып кетейин.
эмоция адамдын курсак тегерегинде негизи пайда болот да. Эмоция эмнеден пайда болот? Эмоция ойдон пайда болот. Биринчи адамда ой жаралат, ой эки түрдүү болот да. Терс жана оң болупчу. Оң ойлорго жанагы жагымдуу эмоциялар козголот. Терс ойлорго адамдагы жагымсыз эмоциялар пайда болот. Анан мен эмне үчүн могу курсак тегерегинде деп атам? Себеби дегенде ушул курсак тегерегинен эмоция пайда болот дагы, анан бүткүл денеге тарайт да. Мисалы психосоматикалык оорулар каяктан пайда болот, каяктан келип чыгат? Адамдын психикасына деп коет го. Бул баягы бирдей эле чөйрөдө, бирдей эле тамак ичип аткан тамак аш менен, бирдей эле аба менен дем алып, бирок ошол эле учурда бир адамдар баягы ооруга чалдыгышат, оорукчан болушат. Ошол эле чөйрөдө, ошол эле абалда жашап аткан адамдар дени сак эле өмүрүн сүрүп жүрүшөт да. Эмне себептен? Анткени ал адамдын баягы оюнан таасири болот, оюнан келип чыгат да. Анан эмоция курсакта жаралды да. Мисалы кандайдыр бир адамды айталык, азыр бизде көп сахарный диабет менен же болбосо зоб менен ооруган, гормональный баягы гормондору туура келбеген оорулар менен оорушат да. Бул деген мисалы айталы бизде бир кандайдыр жагымсыз эмоция пайда болду. Анан ал курсактан пайда болуп, бирок ошол эмоциябызды билдиргибиз келип атат да. Мисалы ачууланып атабыз же дагы бир кандайдыр эмоция пайда болуп, ошону билдиргибиз келип, анан бирок оюбузду айтпай жутуп коебуз да бизчи. То есть эмоция пайда болду дагы, анан аны айтууга келгенде эле тамакка келип такалып калат да, чыкпай жутуп коебуз аны бизчи. Ошондо бул тамак оорулары келип чыгат. Мисалы ошол эле тамакта жайгашкан, мисалы тамак эмесинде, моюнда жайгашкан баягы щитовидная железа орусчасы. Ошондон оорулар пайда болот. Мисалы айталы, кээ бир адам тынчсызданат, кээ бир адам ачууланат, кээ бир адам корккон учурда анын колдору же буттары тырышып калат же титиреп калат. Мисалы ошол эмоция барып туруп толугу менен чыкпай калды деген сөз да. Мындайча айтканда, адамда биринчи ой пайда болот, оюна жараша эмоция жаралат, ал эми ошол эмоция дене аркылуу чыгып кетет да. Ушул чыкпай калган учурда тырышуулар, анан чыкпай калган учурда баягы өз нугу менен чыкпай калса эмоцияны биз жутуп койсок же басып койсок, басаңдатып койсок, адамдын денеси жабыркайт да. Мисалы бул денеде соолукубузга дагы абдан залакасы аябай оор болот да. Эми мен жогоруда айтып кеткендей, эмне үчүн бул жогоруда мисалдарды айттым? Себеби дегенде адамда мына акылында ой пайда болот, жүрөгүндө сезим пайда болот, анан денесине таасир этет деп атпайбызбы? Эми аял эркектин айырмачылыгы, эркектин мисалы айталы да, акылы үстөмдүүрөөк болот сезимине караганда. Ал эми аялдар сезими жогору болот акылына караганда. Мындайча айтканда, эркектер эмне айтарын, эмне дээрин сүйлөшөрдөн мурун ойлонуп туруп анан сүйлөсө, аялдар биринчи айтып алат, билдирип алат, деп алат, анан кийин айткан сөзүнүн үстүндө ойлонот да. Мындайча айтканда, аялдар эркектерге караганда сезимталдуу. Себеби дегенде, аялдын эң башкы функциясы бул эне. Туурабы? Аял бул эне. Анан ошол балага мээрим көрсөтүү үчүн аялда сезим күчтүүрөөк болот да. Ошонун натыйжасында эмоциябыз көбүрөөк болобу, ооба, биз ошончолук аябай сезимтал болобуз, эмоционалдуу болобуз бизчи. Сезимтал деген бул баягы кыбыр эткенде аял киши сезип турат да. Аны сезип туруп баягы ойго салып акыл кылчабастан көбүнчө биз айтып деп кандайдыр бир эмоционалдык баягы абалга өзүбүздү баягы кармана албай калган, башкара албай калган абалга келип калабыз дагы. Үй бүлө маселесинде мисалы аял менен эркектин түшүнбөстүгү ошодон келип чыгат да. Эмоционалдуу болгондуктан, себеби дегенде сезимтал болгондуктан. Эркек кишиде акыл гана иштегендиктен да, көбүн басымдуулук кылгандыктан, ал көп нерсени акылга салат да, эркек киши. Көп нерсени акылга салат. Демек, эмоциясын акыл аркылуу баса алабы же сезим көп болгон үчүн аялда эмоция көп болуп атпайбы, эркекте акыл болгон үчүн эмоциясы бир аз азыраак? Жок, бул деген мындай деген сөз. Болгону гана айырмачылыгы ошодо. Айырмачылыгы.
мисалы чыгыш философиясында айтып коет го баягы инь янь депчи, ак кара дегендей. Ошол экөө бири бирин толуктап тургандай эле бирөө акыл жактан күчтүүрөөк болот, экинчиси сезим жактан күчтүүрөөк болот. Ошол экөө бири бирин толуктап турат деген сөз. Бул менен мен айымдар мындай башы иштебейт же эркектен бир кемчилиги бар деген сөз эмес. Же болбосо эркектер мындай эмоциясы жок бир мындай ташбоор бир адам десек дагы туура эмес болуп калат. Бул деген болгону айырмачылыгы гана. Ооба. Эң сонун. Максат Беже, бизден суроолор бар экен, угармандардан келген. Салам алейкум. Суроо: эмоциядан улам чыккан чечимдин зыяндуулугу канчалык болот дейт. Эмоциядан улам чыккан чечимдин зыяндуулугу. Бул деген биз экөөбүз жогоруда сүйлөштүлгөн, айтылган, жанагы аялдар көбүнчө эмоционалдык, баягы сезгичтиги аябай жогору болот. Анан көбүнчө ойлонбостон, акыл кылчабастан, алды аркасын, баягы оң солун карабай эле эмоцияны алдырып ийет да. Анан албетте бул жакта баягы кандайдыр бир мындай орчундуу көйгөйлөр жаралышы мүмкүн да. Мындайча айтканда, биз эми бул өзгөчөлүк деп эле мен аял сезимталдуумун, мен аябай мындай эмоционалдуумун деп эле аша чаап кеткендигим болбош керек да бул жердечи. Айтайын дегеним болгону, адам ошол эмоциясын мындай башкара билүүсү керек да. Мындайча айтканда, бир көрсөткүчтөр бар, деңгээлдери бар да. Кээ мындай баягы толкундоолор деп мисалга ала турган болсок, акырындан жайдан башталат да. Аны адам көбүнчө сезе албайт. Анан бирок өзүң билип калган, сезип калган учурдан баштап өзүңдү башкарсаң болот да. Кээ бири ошол баягы сезимталдуулугу жоголуп кетет десек болобу, же мындай баягы кызыл чеке жетип алышат да. Кызыл баягы көрсөткүчө жетип алышат дагы, андан өтүп кетет дагы. Ал жерде сезим ойгонгон кезде акыйбат адамдын акылы өчөт да. Түшүнүп атасызбы? Сезим өтө мындай жогорулап, баягы көрсөткүчтөн дагы жогорулап кете турган болсо, адамдын акылы мындай өчүп калат. Иштебей калат экен. Жок, иштебей эмес, баягы мындай акыл өчүп калат дагы, анан кийин бир канча секундтан кийин анан кайра баягы өзүнө келе түшүп туруп, анан баягы өзүнүн туура же туура эмес кылгандыгын билип калат да. Болгону биз ошол өзүбүздүн эмоциябызды тааный билишибиз керек. Ошол эмоцияны да кайсыл учурда чыгарышыбыз керек дагы, кайсыл учурда өзүбүздү кармап турушубуз керек да. Кээ бир учурларда болуп калат да, мисалы эмоцияны чыгарганга жана туура эмес чыгып калганды айтып атпайсызбы, денебиз тырышып ушундай болуп калышы мүмкүн деп. Кантип туура чыгарабыз эмоцияны? Бул деген мындай да, кайсыл учурда зыян, эмоцияны айтып кетпедимби? Бул эмоция өзү 17 секундтан 20 секундка, 22 секундка чейин эле созулчу бир көрүнүш да. Мисалы баягы бат эле өтүп кетчү көрүнүш. Ал эми сиз айтып аткан бул сезим болушу мүмкүн. Эмоция менен сезимдин айырмачылыгы, сезим эки же андан көп эмоциядан куралган нерсе да. Жана ошол бир канча сааттан бир канча айларга чейин созулган сезим. То есть бул таасирдүүлүгү өтө көп болот да. Анан биз эмоция жаралды да бизде, мисалы аны мындай сүйүнүчүңдү просто баягы билдирип коюшуң керек да. Же ачууланганда ачууну дагы билдирип коюш керек. Бул деген сөз баягы эмоцияга алдырып эле баягы өзүбүздү башкара албай калгандык эмес да. Же болбосо өзүбүздү башкардык деп эмоцияны тыйып койгондук эмес. Бул деген сөз баягы сезимдерге айланып абалга кетип калбаш керек да, жетип калбаш керек. Айтайын дегеним мындай деп түшүндүрсөм болот. Мисалы сезим жалпылап баягы бир канча эмоциядан турат деп атпаймынбы? Мисалга алсак, таарыныч. Баягы эмне үчүн таарыныч айтып атам? Анткени азыркы заманда, азыркы учурда
баардык адамдар мындай таарынчаак да, мындай жанындагы адамдарга, баягы жакындарына баягы сыртынан айтпаса дагы ичинде таарынып эле жүрө берет да. Таарыныч сезими бул өзү эмне деген сезим? Таарыныч бул өзүн аябоо, бул бир эмоция, өзүн аягандык. Анан башка бирөөгө ачуулануу. То есть өзүн аябоо, экинчи адамга ачуулануу. Эки эмоциядан куралган сезим болуп атат да. Бул бир эле баягы компоненттерин айтып атам. Эми бул деген таарыныч өзү эмне дегенде, бул акталбай калган үмүт. Мындайча айтканда, адам ошол үмүт күтүп алат. Мен ойлогондой же мен айткандай, мен күткөндөй болот депчи. Бирок экинчи тарап ал нерсени билбейт, ал нерсеге жооп бере албай калат. Анан баягы үмүтү акталбай калат да. Анан эмнеге бул мындай кылып койду, эмнеге тигиндей кылып койду деп адам өзүндө таарынычты кармап калат. Эми ошону баягы кайсы учурда эмоцияны айтыш керек, билдириш керек, кайсы учурда аны баягы өзүбүздө кармаш керек деген суроо болуп атпайбы жогоруда. Бул деген бирөөдөн бир нерсе күттүңбү, аны сурап коюш керек. Айтып коюш керек. Болгону жөн гана сөз менен. Бул менен айтайын дегеним, эгерде биз эмоцияны энергия деп кабыл ала турган болсок, элестетсек, баягы мисалга алалы, машина бензин менен жүрөт да. Ал бензин күйүп жок болуп, анан машинага түртүлүү күчүн берет да. Ошондой эле эмоциясыз адам жашай албайт. Адамды эмоция мындай адамдын түрткүчү десек дагы болот да. Мындай бир бөлүгү. Эмоциясыз адамды жашоо мындай жок, эмоциясыз жашоо болгону. Анткени баягы жаратуучу өзү адамды жаратып атканда ошол эмоцияны ичине салып атат да. Бул биздин баягы бир бөлүгүбүз десек болот. Анан ал энергияны биз кантип баягы билдиребиз, кайсы учурда аны чыгарабыз? Бул энергия, мен жогоруда айткандай, эмоцияны биз дене аркылуу чыгарабыз деп атпаймынбы? Бул адамдын сөзү. Ошол сөзүндөгү баягы сүйлөөсүндөгү интонациясы, мисалы, бул адамдын мимикасы, бул адамдын баягы кыймыл аракети да. Эми сизде эмоция пайда болсо, болгону аны сөз менен айтсаңыз деле жанагы энергия машинанын бензини күйүп кеткендей сыртка чыгып кетет деген сөз. Өзүбүздө калып калбайт да. Мисалы, бул эң баягы жөнөкөйү. Андан тышкаркысы, мисалы, кайсыл учурларда болгону адам ой келет, ой жаралат, ойго жараша эмоция пайда болот дебедикпи? Оюн өзгөрткөндө эмоциясы автоматтык түрдө өзгөрөт да. Анын басаңдатып деле кереги жок. Болгону эгерде сизде жагымсыз бир терс эмоциялар болуп аткан болсо, анда сиз оюңузда кеп деген сөз да. Демек оюбузду жыйынтыктап туруп, мен жогоруда айттым го, терс ой болсо, анда адамда жагымсыз эмоциялар пайда болот. Эгерде ошол терс ойду биз оңго айландырсак, бизде эмоция автоматтык түрдө жагымдуу болуп өзгөрүп берет да. Мунун баягы басаңдатып кереги жок. Болгону өзүңдүгө суроо берип, өзүңдү анализ кылышың керек да. Эмне себептен менде азыр ошондой сезимдер болуп атат депчи. Же болбосо уже баягы абалга кирип кеттиңиз, кандайдыр бир жагымсыз. Анда бул баягы көбүнчө психологдор айтат, мисалы, ачуулангандыкты каяктан чыгарабыз десе, баягы бир жерден ачууланды, бирок ал жерден чыгарбаш керек да. Баягы чөйрөсү аны туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн, же кабыл албайт деген сыяктуу болсо, аны мисалы спорт залдарга барып баягы энергияны чыгар деген. Баягы колуң тырышат, бутуң тырышат деп атпайсызбы? Ошол тырышууну, чыңалууну бошотуш үчүн аны мындай ошол жактан, ошол баягы энергияны бир багыттан экинчи багытка буруп коюу деген сөз да. Бул дагы бул ушу менен эле маселе чечилип калат деген сөз эмес. Мындайча айтканда, ичиңдеги ачуулануу сезими бир аз басаңдайт, бирок толугу менен жок болбойт. Качан биз оюбузду өзгөртмөйүнчө. Же болбосо ичиңде бук болуп аткан болсо, баягы кээ бирлер айтат, ичиңде болушунча бугуңду чыгарып, жаздыкка жазданып алып бакырып чыгаш керек депчи. Бул дагы басаңдатат. Эми убагында чыгара албайсың, бакыра албайсың, аны кармап калдың да ичиңде. Бирок ал жанагы энергия ичибиздеги, ал сыртка чыгып кетиш керек да. Анан жанагы кыйкырат элдер, кыйкырат, же болбосо ырдашат. Эми бул дагы адамдын эмоциясын, эмоционалдык абалын кичине басаңдатат, бирок толугу менен чыгарбайт да. Аны
адамдын оюн менен өзгөртсөк болот да. Эң сонун угармандан дагы бир суроо бар. Эмоцияны биз канткенде туура башкара алабыз? Жооп үчүн чоң рахмат. Биз Эмоцияны канткенде башкара алабыз. Туура башкара алабыз. Туура башкара алабыз. Ошол жанагы жогоруда айтып кеткендей эле, энергияны болгон баягы ичибиздеги энергияны туура багытка колдонсок болот. Эмоцияны көзөмөлдөп туруш керек экен да, мындай. Кантип көзөмөлдөйбүз ошондо? Акылыбыз менен туура эле ойлонуп коюу менен оюбуз, эмоциябыз көзөмөлдөнүп калабы? Кантип көзөмөлдөйбүз да? Акыл менен башкара алабыз десек болот. Анын үчүн эмне керек? Өзүңө суроо бересиң да. Кантип көзөмөлдөйсүң? Мен азыр эмнени сезип атам? Көбүнчө адамдар өзүнүн сезими менен оюн алмаштырышат да. Сезимин башкарып мындай тааный алышпайт көбүнчөсүн. Бул учурда адам мындай токтолуп өзүнө суроо бериш керек. Мен азыр эмнени сезип атам? Кандай сезим болуп атат? Ал сезим кайсы ойдон келип чыгып атат? Жана ошол сезим денемде кайсы жеринде чыңалууну пайда кылып атат? Мисалы кээ бирөө курсагында болот, кээ бирөө көкүрөгүндө болот, кээ бирөөнүкү ийнинде болот, кээ бирөөнүкү колунда. Эми айтайын деген дене мүчөсүн баягы өзү анализдеш керек да. Ошол эмоция, ичиңиздеги болуп аткан эмоция кайсыл денеңиздин бөлүгүндө мындай чыңалууну пайда кылып атат. Жана ошол эмоция кайсы ойдон келип чыгып атат? Ошондон адам башкара алат десек болот да. Мындай эмне үчүн келип чыгып атат? Анан бул эмоциядан келип чыгып атат. Мындайча айтканда, кантип дегенде сезип атпайбы болчу, өзүнүн денесине көңүл буруп атат. Чыңалуу кайсы жеримде бар? Ал чыңалуу эмне себептен келип атат? Дегенде эле уже баягы эле ойго келет, такалат да дагы эле. Демек оюбузду тууралап, туура ойлонгонго, позитивдүү ойлонгонго аракет кылышыбыз керек экен. Угармандардан келген дагы бир суроо бар. Эмоциянын адамдын жашоосундагы орду кандай? Мен жогоруда айтып кеткендей эле, бул бизди алдыга түртүүчү мындай жашообуздун бир бөлүгү да. Ансыз жашоо жок. Мындайча айтканда, эмоциянын бизге баягы биздин жашообузда ролу өтө чоң. Биздин эмоциясыз даже эмне дейт? Тукум уланбайт. Эмоция аркылуу гана биздин тукумубуз уланып келатат деген дагы бир маалыматтарды окуп калдым. Алдыга түртүүчү түрткүч да бул биздин. Мен айтып кетпедимби баягы табигый эмоциялар депчи. Табигый эмоцияда мисалы жогоруда айтып кеттим, сүйүү бар. Бул адамдын мындай тукумунун көбөйүшүнө алып келчү сезим. Мисалы, эгер адамдардын ортосунда ала турган болсок, аял эркектин ортосунда ала турган болсок, мындайча айтканда бул алдыга түртүп атат да. Кубануу бар мисалы. Анан дагы коркуу бар, мисалычы. Коркуу дагы адамды алдыга түртөт да. Түшүнүп атасызбы? Мисалы, эми мисал алалы, элестетсек, артыбыздан ит келе атса, биз жаныбызды сактап калыш үчүн эмне кылабыз? Качабыз. Мындайча айтканда, бизди мындай түртөт да, мындай жашоого түртөт десек болот. Коркуу энергиябыз астыга түртүп аткандыгынан кабар берет да. Бул аябай кандай мындай күчтүү сезимдердин бири, эмоциянын бири десек болот да, коркуучу. Адамга зарылдуу, мындай зарыл керек болгон эмоциянын бири. Анткени адам жан сактоо үчүн күрөшөт. А эмне себептен? Анткени анын арка жагында мисалы ошол баягы өмүр үчүн күрөшөт го, жанын сактап калыш үчүн. Анткени коркуу сезим түртөт аны. Мисалы, дагы да айта турган болсок, ачуулануу. Орусча айтканда злость деп коет. Ачуулануу дагы адамга керек. Себеби дегенде адам эң биринчи баягы алдыга түрткүч деп атпаймынбы? Мисалы, адам курсагы ачты дейли. Курсагы ачкан адам эмнеге менин курсагым ачып атат? Барып тамак жасап жейин же тамак алып жейин деп ал эмне кылат? Өзүнө мындай ошол абалына ачууланып туруп, анан алдыга барат да, алдыга жылат десек болот. Мындайча айтканда, бул эң зарыл сезимдердин, баягы эмоциялардын бири да. Ал эми биз эмне, кайсы эмоциядан кутулушубуз керек? Кайсы сезимден кутулушубуз керек? Бул биз жанагы
табияттан эмес, кийин өзүбүз кабыл алып алган таарыныч деген сезимден кутулуубуз керек, эң зарыл. Себеби дегенде бул адамга аябай зыянын тийгизген сезимдердин бири. Себеби дегенде элестетиңиз да, бул жогоруда айткандай акталбай калган үмүт. Бирок ошол үмүттү экинчи адам билди беле же билген беле деген суроо да. Кимге зыяндуураак десең, баягы таарынкан адам анын зыянын эч бир көрбөйт. Таарынган адам гана анын зыянын сезет, зыяны андай эбегейсиз чоң болот да. Балким ошону билиш керек. Таарынткан адам өзү деле билбейт, балким ошо билбегендиктен ага зыяны жок да. Эң сонун чоң рахмат. Ошол таарынычтан биз арылышыбыз керек. Эң сонун. Дагы бир угармандан келген суроо бар. Жаш куракка байланыштуу эмоциялар да өзгөрүп турусу мүмкүнбү дейт. Балким бала чактагы эмоциялар, улгайгандагы, орто жаштагы эмоциялар. Албетте бул өзгөрүп туруучу табигый эмоциялар. Мындай жаш бала кезде биз аны көп басаңдатпайбыз да. Бара бара бизди баягы биздин менталитетте ошондой калыптанып калган. Эмнегедир көп сүйүнбө, ыйлайсың деп, мисалы сүйүнгөнгө тыюу салып коет. Мисалы күлгөнгө, допустим, же болбосо баягы ушинтип адамды мындай ыйлаба, жамандыкты чакырасың деп ички сезимдин баягы эмоциясын чыгарып аткан жаш баланда басынып, анан эмересиңиз басыла берип, анан жаш өткөн сайын баягы эмоциялар басаңдап, эмоцияны биз сезе албай, эмоцияны биз жашоодо жашап өтө албай калабыз дагы. Анан жанагы баягы кийин кабыл алып алабыз деген таарыныч деген өсүп, өнүгүп, ал болсо ичибизде баягы тамырлап, тамырын жайып, бизге зыянын, залакасын тийгизип келе берет да. Демек жана жаш балдар айрыкча өспүрүм куракта, кыйкырып, бакырып, ичиндеги нерсени же бир нерсеге жетпей атканда ошону ачуулануу менен талап кылат го. Анчалык даражада тыйбашыбыз керек экен, биз балдарды анчалык эмоциясын тыюунун кесепетинен баягы адам толугу менен баягы эмоционалдуу өнүкпөй калат. Түнт бизде баягы кыргызда айтып коет го, түнт депчи. Түнт болуп калат. Бара бара баягы мен айтып кеткен, жогоруда айткан эмоциясы менен акылын, оюнун айырмасын билбейт да. Сезимиңиз азыр кандай, өзүңүздү кандай сезип атасыз деп биз баягы практика жүзүндө суроо бергенде, мен азыр өзүмдү жакшы эле сезип атам, акылым мындай, оюмда ушундай ой болуп атат деп эле баягы сезимин айтып бере албайт да. Мен азыр ичимде кубануу болуп атат же ичимде бир кандайдыр бир ызалануу болуп атат депчи. Аны айта албайт да, биле албайт. Толкундануу болуп атат деп мындай так даана кылып сезимин так билдире албайт да, так айта албайт. Ою менен адаша берет да көбүнчөсүчү. Анын бунун кесепети ошол баягы жаш кезде, кичинекей кезде ата энелер көп тыя бергендиктен келип чыгат. Же болбосо ата эне болбосо дагы ошол чөйрөсү тыя бергендиктен келип чыгат. Ишенесизби, баягы жашы 30тан өтүп калган, жада калса 40тан өткөн эжелер деле мисалы оюнда ой кетет да, эмнегедир азыр мына акыркы бир жума ичи же акыркы айда мен аябай кубанып атам, аябай сүйүп атам, аябай кубанып, аябай сүйүнүп атам. Ушу мен бир балекет болуп кетпесе эле деп тынчсыздануу болот да ичиндечи. Ал ошол жаш баланын ичин тыя бергендиктен, анткени эмне күлбө, күлсөң ыйлайсың деп биз күлкүсүнөн бери тыйып салгандыктан ошону ойлонот да. Ал буну адам өзүнө баягы акылына жаздырып алат десек болот. Сак болуңуз. Рахмат. Максат эже, айтсаңыз, эмоционалдык интеллект деген эмне? Эмоционалдык интеллект деген ошол жогоруда айтып кеткен адам өзүнүн ички абалын, жан дүйнөсүн сезе билүүсү жана жанындагы, чөйрөсүндөгү, айланасындагы адамдардын эмоциясын сезүү да. Мындайча айтканда, ошону сезе билүү, аны башкарып, аны жашай алуу. Баягы биз баягы өтө акылдуу экен деп акылын баягы
IQ деп коет го бизде. Ошондой эле AQ дагы бар да. Мындайча айтканда кээ бир адамдарды биз чындап баягы там берип таң калып карайбыз. Аябагандай мындай өзүнүн баягы эмоционалдык бир калыпта алып жүргөн же өзүнүн эмоциясын баягы чыгара билген адам экен деп таң калабыз. Бул эмоционалдуу интеллектиси бийик адам экен деген сөз да. Мындайча айтканда өзүн толугу менен таанып, эмоциясын билип, аны башкарып, жанагы ошондой эле жанындагы адамдардын дагы эмоциясын билип башкаруусу. Ушул эмоционалдык интеллект деп аталат да. Эң сонун. Максат эже, бул сизге мисалы көп эле кайрылышат да, үй бүлө жаатындагы маселелерден. Көбүнчө уруштар ошол эмоцияны башкара албагандан чыгат болуш керек, көп аял менен эркектин арасындагы уруштардан. Психолог катары ошол нерселерге канчалык деңгээлде эмоцияга басым жасашат да? Негизи ошо биздеги эмоциябызды сыртка айта албагандыктан, мындайча айтканда үйдө мисалы азыр мен кандайдыр мындай ичибизде жан дүйнөдөгү абалды үйдөгү адамдарга айтып билдире албагандыктан келип чыгат да. Себеби дегенде ичинде адам эмнени сезип атат, баягы эмоционалдык абалын өзүндө гана кармап, мисалы анан ал абал топтолот, мындайча айтканда эмоциялар топтолуп, ал эмоциялардын топтому бир канча убакытка созулат. Анан адамдын ичинде баягы кыйынчылыктар башталат да, мындай жан дүйнөсүндө. Анан акырындык менен баягы көрсөткүч толуп бир убакытта мындай жарылып кетет да. Ал жарылганда экинчи тарап эми элестесеңиз, мисалы ичинде бир тынчсыздануу болуп атат. Ал тынчсызданууну мисалы экинчи тарапка айтпаса, экинчи тарап аны сезбесе, билбесе, көйгөйүн эмне жан дүйнөсүндө эмне болуп атканын билбесе, анан бир күн эле баягы кичинекей нерседен экинчи адам берки ичинде жан дүйнөсү кыйналып аткандан жарылганда, экинчи адам баягы таң калат да, просто таң калат дегенде эмнеден келип чыгып атат, эмнеге мындай болуп атат деп кайра мындай жан дүйнөсү кыйналган адамга дагы да болсо басымдуулук кылат, мындай басмырлайт да, мындайча айтканда эмнеге сен мындайсың, эмнеге тигиндейсиң деп бири бирин түшүнө албайт. Анткени дегенде ичиндеги абалын, мына пайда болгону билдирип койбогондуктан келип чыгат. Мындайча айтканда өзүнүн эмоциясын сезбейт, биринчи сезбей калышы мүмкүн, же сезсе дагы аны баягы сыртка билдирбөөсүнөн келип чыгат да, мындайча айтканда. Жалпылап айтсак, ошол эмоционалдык интеллектиси төмөн адамдарда көбүнчө уруш талаш көп болот. Эң сонун. Ошол жыйналып калды да, эмоциялардын топтому. Кичинекейибизден бери айтпа, кыйкырба, аякка баспа, бияка баспа деген сыяктуу нерселерди чогулуп отурду. Ушулар келип туруп, мисалы өткөл курак болот го, переходный возраст учурунда. Башаламан болуп кетет, эмоциясын чындыгында башкара албай калышат, өткөл курак учурунда. Ушул учурда психолог катары кандай жардам бересиздер да? Кайрылыш мүмкүн, мен ичимде ушундай нерселер болуп атат, эмоциямды кармай албай атам. Кандай жардам болот да ушул өткөл куракта? Бизге көбүнчө ошол өткөл курактагы апалардын баягы кайрылуусу көбүрөөк болот да. Себеби дегенде баламда переходный возраст болуп атат. Балам мисалы 10 канча жашта, анан эч бир мындай пикир келишпестиктер көп болуп токтобой койду. Мен баламды түшүнө албайм, балам мени түшүнө албайт деп мындай энелери көбүрөөк кайрылат. Энелери кайрылат. Ал учурда бала менен өзүнчө психолог иштеш керек. Апасы менен өзүнчө психолог иштеш керек, атасы менен дагы. Бул учурда баягы балада баягы күнөө жок десек болот да. Ооба, себеби дегенде баланы ошол абалга алып келген чөйрөсүндө жоопкерчилик көбүрөөк да. Чөйрөсү деген бул ошол эле ата энеси, бир туугандары же мектебинде жаган достору, тааныштары, классташтары дегендей да. Ошол чөйрөсү менен
мындайча айтканда эң таасирдүү бул таасир эткен ата энеси менен иштешкенде балага кээ бир учурда психологдун кереги жок болуп калат. Кээ бир учурда балага уже кереги жок болуп калат. Бирок баягы переходной возрасттагыларга биз көбүнчө психологду сунуштайбыз. Атайын психологдор дагы бөлүнөт да. Жаш балдар психологу, өспүрүмдөрдүн психологу жана чоң кишилердин психологу деп. Эң сонун рахмат. Угармандардан дагы бир суроо бар. Ата энелер балдарга тарбия берүүдө эмоциянын жашоодогу оорду тууралуу жакшы түшүндүрө беришпейт. Бул канчалык деңгээлде зыян болуусу мүмкүн дейт. Дагы бир окуп коюңузчу. Ата энелер балдарга тарбия берүүдө эмоциянын жашоодогу оорду тууралуу жакшы түшүндүрө беришпейт. Бул канчалык деңгээлде зыян болуусу мүмкүн. Мисалы ата энелердин балдарды тарбиялоодогу эмоционалдык абал экен да. Жашоодогу ордун ушул кененирээк айтып кетсеңиз. Бул баягы жогоруда айтып кеткендей эле адам өзүнүн баягы жан дүйнөсүн өзү түшүнө албаса, бул зыяндуулугун айтып атам да. Адам өзүнүн эмоционалдык абалын түшүнө албаса, бул кийинки жашоосундагы аябай кандай бир көйгөйлүү маселе жаралат да. Себеби дегенде ата эне өзү биринчи ошол интеллектисин баягы эмоционалдык интеллектисин бийиктетиш керек. Ата эне биринчи өзү иштеш керек. Иштешкенден кийин балага түшүндүрүш керек. Эми түшүндүрө албай калды, ата эне өзүнүкүн биле албай калды, балага кандай зыян берет атпайбы? Бала баягы бул жашоодо мындай тынчтык таба албайт десем туура болсо керек. Мындайча айтканда гармония деген нерсени сезе албайт да. Себеби дегенде адам өзүн сезе албаса, айланасындагы чөйрөнү дагы сезе албайт да. Анан баягы өзүн ыңгайсыз сезет. То есть мындайча айтканда тынчсыздануу болот. Ал жакта тынчтык жок, гармония жок да. Башка бирөөлөрдүн эмоциясын сезүү үчүн биринчи өзүбүздөгү болгон эмоцияны сезгенде гана анан бирөөдөгү сырттан кабыл алынган эмоцияларды түшүнө алат экенбиз да биз. Адам эң биринчи негизи мындай кайсы жаатта болбосун, эми бул психологияга тиешеси жок деле болуп калышы мүмкүн. Кайсы жаатта болбосун, адам эң биринчи өзүнөн башташ керек. Эң биринчи өзүнөн. Анан өзү алган, мисалы, илим алды дейли, же кандайдыр бир түшүнүккө ээ болду дейли, адам ошону өзү жашоосунда жашап көрүш керек да. Өзү жашагандан кийин, өзү башынан өткөргөндөн кийин ал баягы таасирдүү болот. Просто таасирдүү болот дагы өзүн эмоционалдык башкарып, сезип, анан ал боюнча илими бар болуп калат дагы, башка адамдар менен оңой байланышка чыга алат да, баарлашуунун түрү мындай жеңилдейт десек болот. Эми ошол эмоцияга аябай алдырып бердик, биз эмоция учурунда турабыз. Барбы бир сезип калдык да, өзүбүздү эмоцияга алдырып атканыбызды сезип калдык дагы, эмне кылыш керек экенин билбей калдык. Анан балким ошол учурда бир көнүгүүлөр бардыр, эмоцияны басаңдатып турган, балким ичибизден бир 10го чейин эсептей коебузбу, ошол сыяктуу нерселер барбы? Угармандарга балким кызык да, кантип кармап калабыз деген. Бул деген сөз баягы эмоцияга алдырып алгандан кийин, алдыруу үстүндө уже өзүңдү байкап калгандан кийин кантип ошол абалдан чыгып кетебиз деп атпайсызбы? Ошол эмоцияны кантип. Бул деген баягы биздин эмоционалдык баягы орусча айтканда эмоциональная пена деп коет да, көбүк. Көбүгүбүз баягы ачтык катары ачып, кычып, көбөйүп, төгүлүп атат да. Анан ошол учурда биз аны басаңдатуу жолу бар. Жолу сиз айткан 10го чейин саноо же ушул сыяктуу бир иш аракеттер болгону гана адамга убакыт берет да, кайра эле жанагы оюн өзгөртүүсүнө. Түшүндүңүзбү? Бул деген мисалы адам мен азыр кайсыл жердемин дейт, эң биринчи суроо бериш керек да. Мен киммин? Эң биринчи суроосу мен киммин? Азыр ушул жерде мен киммин? Жана мен кайдамын? Анан ушул учурда максатым эмне? Ушул 3 суроону бериш керек.
баягы абалдан чыгып кетүү үчүн кайсы мындай кандайдыр бир жаман абал болсо дагы ошол абалдан чыгып кетүү үчүн өзүн байкап калды. Баягы жагымсыз бир эмеде кырдаалга туш келгенин, мисалы эмоцияга алдырып атканын байкап калды дагы. Ошондо мен киммин деп суроо бериш керек. Андан кийинкиси мен кайсыл жердемин, мен кайдамын. Андан кийин менин максатым эмне азыр ушулдан деп. Бул баягы убакыт деген сөз да, кайра эле ойлонуусуна. Мисалы алалы аял күйөөсүн мисалга ала турган болсок, машинеде кетип атышат. Анан экөөнүн ортосунда баягы талкуу болуп кетти да, спор болуп кетти дейли. Күйөөсү рулда отурат, жанында келинчеги отурат. Ошондо аял, мисалы биз эгер аял тарапты ала турган болсок, мен киммин азыр? Мен азыр бунун аялымынбы же ошол машинада отуруп кетип аткан жүргүнчүмүнбү? Мен кайдамын? Мен азыр өзүбүздүн бөлмөбүздөбү, үйдөбүзбү, бөлмөбүздөбүзбү же мен машинедеминби депчи. Анан ушул жерде менин максатым эмне? Ошол талашып тартышуу. Ошол жок, максатым эмне дегенде, болгону азыр мен машинада кетип аткан болсом, машинада кетип аткан жүргүнчүнүн максаты эмне? Бара турган жерине аман эсен тынч жетип алуу. Мындай айтканда, адам ошол кайсы жерде болбосун өзүнө суроо бериш керек да. Мен киммин? Мен кайдамын азыр? Менин максатым эмне? Мисалы ошол эле аял күйөөсү машинадан чыгып үйүндө боло турган болсо, ал башка кеп. То есть үйүндө болгондо дагы мен киммин? Мен азыр үйдүн кожойкесиминби же мен азыр бул кишинин аялымынбы? Азыр ушул учурда кожойкесиминби дегенде, мисалы үйдө балдар бар же коноктор бар дейли. Анан ошондо мен киммин деген суроону берүүсү зарыл да. Демек бул 3 суроону мээбизге дайыма сактап жүрүшүбүз керек. Анан экинчиси, мен кайдамын? Мен азыр балдардын жанындамын, жолдошумдун жанындамын, мисалы. Анан же болбосо коноктордун жанындамын. А менин максатым эмне? Болгону максатым эмне? Ошону таап алуу да. Тилекке каршы биз ошол баягы жагымсыз көйгөйлөр, спор эмнеден келип чыгат десеңиз, адам өзүнүн каякта экенин, анан максаты эмне экенин билбей калат да. Мисалы машинада кетип атып, аял жүргүнчү эң биринчи орунда жүргүнчү экенин унутуп коет дагы, баягы үйдөгү болгон көйгөйүн айтып баштайт да. Анткени биз жогоруда айтып кеттик, аялдар сезимтал, ал эмоцияга алдырып туруп айтат. Экинчи тарап акылга салат, унчукпайт, бери унчукпайт, эки унчукпайт. Анан кийин анын дагы эмоциясы бар да. Анан ал эмоцияга алдырат. Анан анын эмоциясына бул экинчи тарап канааттанбай туруп, кайра ушинтип кете берет да, баягы чырмалышуу кетет. Болгону бул аял болсун, эркек болсун, өзүнө 3 суроону дайыма берип туруусу зарыл. Мен киммин? Мен кайдамын? Жана азыр эмнени каалап жатам? Максатым эмне? Угармандар ушул 3 суроону мээбизге андан мурда керектүү блокнотубузгабы бир жерге жазып алып дайым сактап жүрүшүбүз керек экен. Угармандардан дагы бир суроо бар. Бирөөнүн эмоциясы башка бирөөнүн жашоосуна тийгизген терс жана оң таасири барбы дейт. Мисалы, менин эмоциям чыкты дагы башка бирөөгө таасирин тийгизет да. Балким оң, балким терс. Кандай таасири бар дейт да. Биз мындай айтайынчы ушул жерден. Баягы психологиялык оюндар бар да. Мындайча айтканда, адам өзү түшүнбөйт ал оюнду ойноп атканын. Бирок бул оюнду баардыгы аялы болсун, эркеги болсун, ал улутуна, жынысына карабай туруп ошол психологиялык оюндарды ойнойт да. Бул оюн баягы куткаруучу, 3 баягы роль берилет бул оюнда. Куткаруучу, жабырлануучу жана жектөөчү болупчу. Кээ бир адамдар ушул оюнду жектөөчү болуп ойной берет да. Мындайча айтканда, жектөөчүнү билесиз да, преследователь орусча айткандачы. Сен эмнеге муну мынтип койдуң? Сен эмнеге тигинтип койдуң деп талап кылып, талабын мындай аткарылышын көздөп жектей берет да. Жектөөчүлүк кылат. Экинчи тарап дайыма байкуш. Анткени ал жабырлануучу да.
түшүнүп атасызбы? Экинчи тарап бул ал мага мынтип айтып койду, ал мага тигинтип айтып койду, анан мен эмне кылам, мен эмне кантем деп ал кимге барат? Ал куткаруучуга барат да. Бул эми баягы психологиялык баягы 3 бурчтук оюну үстүртөн айта турган болсокчу. Эми албетте экинчи тарап жектөө, көбүнчөсү бизде жектөөчү болот дагы, анан баягы куткаруучу болот да, көбүнчөсүнчү. Бирок анын баары үчөө тең, баардыгы жабырлануучу да. Эмоциясын билдирип алган адам дагы ал жерде жабыркап атат. Ал эмоцияны кабыл алып алган адам дагы жабырланып атат да. Ал жабырлануучуга жардам берем деген куткаруучу дагы, ал дагы кайра эле келип, ал дагы мындай жабырлануучу болуп калат. Себеби дегенде ким күнөөлүү? Мындай кыл, андай кыл деп айткан тиги күнөөлүү болуп, куткарып аткан адам дагы кайра эле күнөөлүү болуп калат. Ошон үчүн биз баягы бул оюндан чыгышыбыз керек. Бул оюндан чыкканда деле кайра жанагы мен киммин деген суроону бериш керек. Эң учурда. Ооба. Мен азыр куткаруучу болуп атамбы, же жектөөчү болуп атамбы, же мен азыр жабырлануучу болуп атамбы депчи. Бул баягы оюн айланып эле ойноло берет да. Буну эч ким баягы сезбейт. Мисалы айталы, эгер аял эркек маселесин ала турган болсок, кээ бир аялдар бар, күйөөсүн жектей берген. Сен мону кылышың керек, сен тигини кылышың керек деп баягы аркасына түшүп алат да. Сен мындай милдетиң бул, сенин милдетиң андай. Же болбосо үй бүлөдө эркектер ошол жектөөчүнүн ролунда болуп калышат, ойношот. Себеби дегенде аял бул сенин милдетиң бул, сенин милдетиң тигил деп кайра эле баягы милдеттер менен анын аркасынан түшүп алгандар болот да. Ал учурда эгер аял эркек маселесин үй бүлөнүн ала турган болсок, жабырлануучу бул ошол үй бүлөнүн балдары жабырлануучу болуп калат да. Анткени биздин эмоциябыздын таасиринен балдарыбыздын тарбиясына. Анткени алар дагы эмнеге тарбияланып атышат? Алар дагы ошол эмоциясын баягы туура эмес билдирип, баягы жектөөчү болгондон, же болбосо аны туура эмес кабыл алып, жабырлануучу болуп калгандан тарбиялашат. То есть мындайча айтканда, алар деле ошол психологиялык оюндун баягы эрежесин үйрөнүп алышат десек болот да. Баягы өздөрү аңдабай, өздөрү билбей. Мээлерине киргизип алышат экен да, программалаштырып. Алар дагы башка бирөөгө жектөөчү боло беришет, эмоциясын билдирип, сен мени мындай кылып койдуң, сен мени тигинтип койдуң деп. Экинчи тарап болсо, ал мага катуу айтып койду, катуу мынтип койду деп ал жактагы да жабырланып атат. Анан аларды куткарам деген куткаруучу дагы жабырланып атат десек болот да. Мындайча айтканда, залакасы аябай эле чоң болот. Бул баягы орусча оюма сөз келип атат, замкнутый круг болот да. Экинчи тарап дагы жабыркайт, биринчи тарап дагы жабыркайт. Эң сонун аябай пайдалуу бул 3 бурчтук системасын үйрөнүп алдык. Жана рахмат. Андан чыгуу жолу жана жогоруда айтып кеткен, мен киммин? Кайра эле 3 суроо, Мен кайдамын? Эмне максатым кандай? Негизи эле баягы бул психологиядан тышкары деле адам ушул суроолорду берип турса, менимче баягы көп жашоосундагы көйгөйлөр жаралбайт болуш керек деп ойлойм да. Эң сонун. Мына биздин 3 көйгөйүбүзгө 3 чечүүчү жип, угарманыбыздан келген дагы бир суроо бар. Азыркы учурда көптөгөн проблемаларга байланыштуу коомдук жайларда терс эмоционалдуу адамдарды көп көрүп калабыз. Ошолорго жакшы насаат кеңештерди айта кетсеңиз дейт. Бул деген баягы мен мындай адамдарды көп эле байкайм. Анан аларга бир мындай жогоруда айтып кеткендей жектөөчүлүк менде жок. Эмне үчүн мындай азыр көбөйүп кетти, андай болгону мен аларга түшүнүү көз караш менен көз караштам да. Себеби дегенде баягы адам эмоция жаралып атпайбы ичиндечи. Аны туура чыгарганды билбей атат да. То есть мындай сөз менен айтып койгонду дагы билбей атат. Анан ичинде салды. Айталы, эртең менен турганда эле үйүндө бир кандайдыр жагымсыз жагдай пайда болду. Анда өзүндө мисалы кыжырдануу болду, калып калды, жумушуна барды. Жумушуна кетип атканда мисалы коомдук жана жайларда түртүшүү, мындай кандай бир жагымсыз иштер болду. Анда дагы ичинде кыжырлануу пайда болду. Анан жумушуна барды, дагы кыжырланды. Ушинтип баягы терс эмоция топтолуп, анан ал дагы бир баягы күйүп дегенде баягы бензин сыяктуу күйүп жок болуп кетиш керек болуп атат. Энергия максаты чыгыш да. Аны баягы адам өзү аны аңдабай дагы калат дагы,
чыгарыш үчүн баягы болгону себеп издеп баштайт да. Ооба. Анан ал себеп каяктан көчөдөн жакшы табылат. Анткени көчөдө аны эч ким тааныбайт, эч ким билбейт. Баягы эч ким аны урушпайт, жемелебейт. Ошондуктан баягы буну адам өзү аңдабайт, билбейт да. Бирок коомдук жайларда, мисалы, коомдо ошондой нерсе сыртта көрүнүш көп болот. Анткени дегенде үйдө ал дайыма өзүн басат, дайыма эмоциясын ичинде жутат. Анан үйүндө болгон көйгөйдү сыртка алып чыгып, баягы өзүнөн баягы кутулат да, чыгарат. Эң сонун, мына урматтуу угармандар, эмоция тууралуу бир канча пайдалуу маалыматтарды алып алдык. Ал үчүн бизге Бакыт Ордосу үй бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоо борборунун аялдар үчүн психолог консультанты Зарипбекова Максат Бежеге чоң ыраазычылык билдиребиз. Максат Беже, сизге эркин микрофон берсек. Рахмат. Сиздердин чакырууңуздарга дагы ыраазычылык. Жана угармандарга, көрөрмандарга эмнени кааламакчымын, ошол биз өзүбүздүн ким экенибизди билип, жана эмоциябызды тааный алсак, тааный алганды каалайм да. Ошол эмоцияны башкарып, тынчтыкта жашоону каалайм. Дайым мамлекетибизде тынчтык болсун. Эң башкысы мамлекет ичинде ар бир жан дүйнөсүндө тынчтык болсун дейли. Качан адамдын ичинде тынчтык пайда болсо, анын айланасында дагы тынчтык орношот да. Ошол эң башкысы ар бир адам өзүнүн эмоциясын сезе билип, ал эмоциясы жагымдуубу же жагымсызбы, ал эмоция кайсыл ойдон пайда болуп атат, эмне деген ойдон пайда болуп атат, ошону баягы толук кандуу, эмоционалдуу интеллектиси жогору болгон инсан болушуңуздарды кааламакчымын ар бир кыргыз атуулуна. Эң сонун, чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер менен бир саат бою Бакыт Ордосу программасы болду. Аны алып барган мен Акыбат Сопукарова, биздин конугубуз жогоруда айтып кеткендей, Бакыт Ордосу үй бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоо борборунун айымдар үчүн психолог консультанты Зарипбекова Максат Беже болду. Сиздер менен кадырлуу Насихат радиосунун угармандары толук бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.